жалпы көрүүчүлөргө салам. Бүгүн бизде конокто Макамбаева Мээрим эже болмокчу, гинеколог. Кыздар канча жашынан баштап гинекологко кайрылыш керек? Ушул теманын алкагында маек курмакчыбыз. Кош келипсиз, саламатсызбы? Ушул эң биринчи эле менин суроом ушундай болсун. Кыздар негизи эле канча жашынан баштап гинекологко кайрылып башташ керек? Кандай көйгөйлөр менен кайрылышат көбүнчө? Кыздар кандай десем, жетилип баштаганда биринчи этеккир деген мурдадан 14-13 жашта келчү да. Ошондон баштап ай сайын айызы так келсе, тогда келип бир жоңгон УЗИ өтүп коет. Себеби жатында эч кандай аномалия развития жокпу деп көргөнгө. Азыркы учурда кыздар эрте жетилип баштады да. Мурда 13-14 жашта даже по норме да, ушундай келсе, азыр 11 жаштан баштап уже этеккер келип баштайт. Анан айызы туура эмес, ай сайын келбейт да, нерегулярно. Ошо айызы келип баштаганда бир келип УЗИ кылып, эч кандай патология жок болсо, то тогда пока жыныстык катнаш болгонго чейин келбесе деле болот. Бирок эгерде ооруса, ар кандай себептен нарушение болгондо, этеккер бузулганда, ар кандай киста или там эч кандай образование жок болуш үчүн да. Эгерде эч нерсе не беспокоит, то келиштин себеби эмес. Эгерде половую жизнь не ведут да, катнаш болбогон болсо. Норма боюнча канча күндө келип башташ керек, же болбосо канча күн аралыгындачы? Канча күндөн? 28 күн. Норма да, 28 күндөн 31 күнгө чейин болот да, 35 күнгө чейин кармаса. Эгерде этеккер задержка болуп бир жумадан күтсө болот, экинчи жума уже задержка болуп атса, то тогда барып уже УЗИ кылыш керек. Бул деген нарушение болуп аткан болуш мүмкүн. Эгерде өспүрүм кыз болсо, эгерде уже турмушка чыккан кыз болсо, тогда биринчи күн задержкадан баштап, тогда тест полоску эгерде сактанбаган болсо, уже надо ал жагын ойлош керек да. Анан азыр кээ бир учурларда этеккер ошо ооруп келет, анан кийин ошол учурларда кыздар болсо дарыларды ичет да. Ошонун канчалык деңгээлде туура же кандай кылыш керек ошол учурда? Негизи нормада этеккер ооруп болезненный и безболезненный деп коет да, бирок ооругандын дагы шкаласы бар да, өтө ооруган себеби этеккер келгенде бизде гормон окситоцин выделяется да, ошол деген ал жатынды аябай жыйрылтат да, ошол себептен ооруйт. Эгерде өтө прям обезболивающий ичип аткан болсо, тогда гормон тапшырыш керек, чтобы жанагы бөлүп чыгарткан гормонду кичине нормалдаштыргангачы, гормональный эмес, жөн гана чөп сыяктуу дарыларды жазып беребиз да. Это бул болезненный предменструальный синдром деп коет да. Буну тоже себебин аныкташ керек. Себеп ар кандай болот. Кээде просто воспалительный болуп, сук тийип калып деле көрүнбөй жүргөн учурларда ушул кесепетке алып келиши мүмкүн. Азыркы учурда айымдар негизи эле кыздар кандай оору менен сизге көбүрөөк кайрылышат? Анан ушул оорунун чыгуу себеби эмнеден болуп жатат деп ойлойсуз? Оорунун азыр кайрылуулары өтө көп жана ар түрдүү да. Жаш өспүрүм кыздардыкы көбүнчө эле бул сук тийип калган жана азыркы бизде кийинүү деле азыр болуп атпайбы да, ичтер ачык, буттары жука, анын баардыгы сук тийгендин кесепетинен воспаление трубы, яичники воспаление болот. Жана ошондой эле, которые девочки половую жизнь ведут, ошол деген бир гана партнер болбойт да, эгерде может быть анын партнернуку бир гана эмес да, инфекция. Өз убагында, например, ушул выделение келип аткан, потом убагында лечение кылган жокмун деп, анын баары хронический форму переходит. Ошол себептен дагы анын отдаленный результат эме болот да, кесепетин көрсөтөт. Ошондуктан жаш өспүрүм кыздарга сейчас эң биринчи ошо өзүн жылуу кармаш керек деп айтам. Себеби бүт эле ошодон. Анан нарушение жана өспүрүм кыздар, которые турмушка чыкпаган, бирок при этом половую жизнь ведут, өзү менен өзүнө өзү эле назначение кылып, чтобы нежелательный беременность болуп калбаш үчүн препарат иче коюшат да. Анын баардыгы ошо этеккердин бузулууга алып келет. Бузулуунун себебинен кисталар пайда болот да. Жаш кыздарга ошол азыр кисталар көбүнчө. Анын баардыгын дарылоого туура келет. Также гормональный лечить. Азыр кыздарда мындай ашыкча салмактан арылуу үчүн диета кармайбыз, же болбосо ушул тамактарды контролдойбуз да, орусча айткандачы. Анан ошонун ошо женский органдарга тийгизген таасири кандай, ошо диета кармоонун?
диета гормондагы туура так кармоо керек да. Эгерде правильное питание өз убагы менен баардыгы микроэлемент содержащий болсо, бул өтө туура. Бирок бизде азыр кыздар өтө эле арыктап голодовка кармаш атпай, бул деген белковое голодание болгондо эгерде аял киши резко вес таштаган болсо, бизде месячныйлар жок болуп кетет, этекир келбей калат да. Анан кийин бул кайра аял киши вес набирать этип, потому что бизде эстрогендер жировой клетчаткада болот. Эгерде тез арыктап кеткен болсок, бул дагы организмге стресс болуп, бунун баардыгы этеккерде отражается обязательно. Туура кармаш керек да, диета, а не голодовка да. А так эгерде туура питание болсо, конечно, наоборот, жакшы. Анан азыр дагы эми жатын моюнчасы деген ушул оору кыздарда көбүрөөк катталуудагы. Анан ушул оору боюнча айтып өтпөйсүзбү? Эмне деген оору, эмнеден келип чыгат? Эрозия да. Эрозия деп эми эрозияны нак эрозия жана жалган эрозия деп коет да. Жалган эрозиянын деле баардыгы күйгүзүү кажет эмес. Тем более төрөбөгөн кыз кишиге күйгүзүүгө такыр эле нежелательно, себеби дегенде ал төрөт учурунда өзүнүн кесепети болушу мүмкүн. Бунун баардыгы себеби дагы воспаление, ошол эле воспаление жана инфекция тоже. Ар бир 6 айда или 1 жылда бир шейкасын көрсөтүп кольпоскопия өтүп туруу керек. Эгерде эктопия деп коет, бунун дарылоону күйгүзүүнүн кереги эмес. Бирок жашы 40тан өшүп калган, 35тен жаштан өткөндөр биз обязательно шейкадан онкоцитология деп коет. Бул деген онкоцитология деген бул жаман рак клеткаларын алынган анализ да. Ошону алып туруп 1 жылда 1 жолу алып туруу керек. Айымдар негизи эле гинекологко 1 жылда канча жолу кайрылып туруш керек? Гинекологко канча жолу барыш керек? Жок дегенде 1 жылда 1 жолу көрүп туруу зарыл да. УЗИ кылып, анализ тапшырып, эгерде эчтеке көйгөй болбосо, көйгөй болсо, эртеңкиге бизде аял киши тем более чыдамкай келет эмеспи? Эртеңкиге калтырып келе бербей, көйгөй болсо келиш керек. Эгерде жок болсо, тогда 1 жылда 1 жолу плановый осмотр кылып туруу зарыл. Турмушка чыга элек кыздар деле, өспүрүм курактагы кыздар деген. Өспүрүм кыздар, айтпайм, бул өспүрүм кыздарда бөлүнөт да. Половую жизнь, которые ведут и которые не ведут. Половую жизнь ведут кыздар албетте көрүнүп туруу керек, тоже 1 жылда 1. Эгерде өспүрүм кыздар, турмушка чыга элек кыздар болсо, алар деген турмушка элек кыздар, алар стерильный болуп саналат да. Эгерде эч кандай нарушение болбосо эле, оорулар болбосо, мындай кереги жок. 1 жылда бирок 1 келип туруу керек. Негизи эле өспүрүм кыздарда этеккер келгенде кээ бир учурларда көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн да, кээ бир учурда аз келип, кээ бир учурда көп келипчи. Ошол жөнүндө айтып өтпөйсүзбү? Нормасы кандай болуш керек? Көп келгенде эмнелерди кылыш керек? Кыз кишинин этеккери вот, например, 11 жашта деп коелук, 11 жаш деген бул кичинекей кыз, өтө эле кичинекей кыз да, аны этеккер келип баштаганда ата-эне деген, апа деген маалымат алып туруш керек да, кандай келип атат, канча күн келип атат, өзү тактап, өзү жанагы колдонуучу нерселерди өзү алып берип. Кээ бир учурлар болот, этеккер деген өзү 3 күндөн 7 күнгө чейин келген, бул нормалдуу деп саналат да. Анан 7 күндөн ашык келип, 7 күн эмес 1 айлап жүргөндөр болот да, жаңы келип баштаганда. Бул деген аномально маточное кровотечение деп коет, ювенильное кровотечение деп коет. Болгон учурлар 1 айлап кан келе берген, ал кичинекей кыз билбейт да, аны нормально деп ойлоп жүргөн. Бир күнү просто гемоглобин түшүп кетет, ошол себептен өзүн начар сезип, анан апасы тактап эмне болду десе, ошо месячным келип атат, 1 ай болду деп калат. Анан только ата-энеси алып келет да. Это уже критическое состояние. Ошон үчүн этеккер келип баштаганда өспүрүм кыздарга сөзсүз түрдө ата-эне деген көңүл буруп, канча жолу деп керек болсо календарга өзүнүн кызыныкын өзүн отмечать этип туруш керек да. Көп ата-эне көңүл бурбай калган учурлар болот. Кээ бир учурларда ошо кээ бир кыздарды аябай катуу ооруксунуп келет да. Андан кийин бул ошол туурабы же туура эмеспи? Ооруп келиш керекпи же кандай болуп келиш керек? Ооруп, негизи ооруйт. Кандай ооруйт? Эми кичине ичин асты тартылышып, бирок прям жатып калып, кээ бирлер кусканга чейин барат да. Бул деген предменструальный синдром коет, болезненный депчи. Бунун деле биринчиден аномалиясын, ошо жатындын эч кандай аномалиясы жок бекенин көрүш керек. Себеби дегенде кээ бир учурларда болот аномалия влагалищеде, именно кында
перегородка болуп калат да, жабык болупчу. Ал кетегири, например, 11 жаштан келип баштаган болсо, ал этекир кан сыртка чыкпайт да. Ошол себептен ал ичине кынга толо берип, анан ичи аябай ооруй берет да. Анда дагы ата-энеси көңүл бурбаган болот. Жөн гана ичи ооруп аткандыр депчи. Анан УЗИге алып барса, анын ичи бар кан толгон болот. Аны дагы өзү операция кылып туруп, анан канды сыртка чыгаруу керек. Ошо этекир келип баштаганда кызы менен все равно бир гинекологко келип эч кандай тубаса оорулар жок экенин көрүп коюш керек. Эгерде такыр оорубай койбойт, кичине умеренно болезненно болсо болот да. Анан ушундай мындай женский оорулар тубаса болушу мүмкүнбү? Энеси ооруса, мисалы, кызына өтө турган ушундай оорулар болобу? Катталабы? Жок, тубаса деген только климакс может болушу мүмкүн. Кичине ата-энең апаңдыкы канча болду деп анан тубаса оорулар передаваться этилбейт. Көбүнчө жаман оорулар, онкологический оорулар, наследственная предрасположенность болот да, ошол жагын караш керек. А так жок болбойт. Анан ушул этекир келгенде кандай гигиеналарды сакташ керек, ошону да айтып өтсөз, себеби мындай өспүрүм кыздар билбеши мүмкүн да кээ бир учурлардачы. Этекир келгенде, конечно, кыздар барып прокладка колдонот. Анын прокладкада дышащий, не дышащий деп бөлүнөт эмеспи? Все равно хлопковыйын алыш керек, бирок все равно кандай болбосун, все прокладки не дышащий. Бир салгандан кийин колдо бир күндө 2-3 жыл алмаштыруу зарыл. 3 саатта дегенде, жок дегенде алмаштырыш керек. Себеби дегенде бизде кан деген бул среда для бактерий да. Эгерде кан анаэробный воздух жок жерде болсо, ал жакта бактерий көбөйөт да. Ошол себептен этекир келгенде бир күндө 2 жолу жууну жана ар бир 3 саатта, 2 саатта прокладканы алмаштырып туруу зарыл. Жана ошондой эле ежедневкаларды күн сайын колдонгон кыздар бар да. Кээ бирлер жаңы кичинекей өспүрүм кыздарга бул өзүнчө кызык да. Все равно жаңы нерсе эмеспи? Анан күнүгө эле колдоно берген дагы болбойт, анткени бизде кын дагы дем алыш керек да. Ошого жараша и белье тоже кичине хлоп этет, ткани жанагындай гипюр, нелер раздражающий болот да. Ошол себептен аллергия болуп, анан кийин катышып атат деп келишет да. Ошого дагы өспүрүм кыздарга ич кийимге тоже көңүл буруш керек. Негизи эле кыздар ошо канча жашында турмуш курса туура болот? Ошо канча жашында турмуш курууга кыздардын органдары даяр болот ушул? Органдары даяр. Этекири келип баштагандан баштап кыз киши бойдон бүтүүгө мүмкүнчүлүгү бар да, бойдон бүтүп кала берет. Бирок турмуш курууга кыз киши не только физиологически эмес, но и морально даяр болуш керек да. Турмушка чыгуу гана эмес, жана андан тышкары половую жизнь баштаган дегенчи, бул деген өзүнө ответственность алыш керек, что бир партнер, анткени эрте турмуш куруп баштаганда дагы өзүнүн кесепети көп терс. Эгерде турмушка чыкпай туруп, мындай половой жизнь баштап коет эмеспи, ошондо ар бир инфекциянын кесепетинен жана туура эмес сактанып, бойдон бүтүп калган учурлар болот. Бунун баардыгы кийинки турмуш курганда бойдон бүтүүгө өзүнүн терс таасирин тийгизет. А так как аял кишинин организми, айтпайм, ошо 15 жаштан баштап уже бойдон бүтүүгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок ошо турмуш куруп жана бойдон бүтүп төрөөгө аял киши 18ден өткөндөн кийин 21-22 жашта уже ошол оптимальный возраст для родов. Бир гана айтпайм, не только физиологически аял киши даяр, бирок морально ошо төрөп жана турмушун куруп кете алам деп морально тоже даяр болуш керек да. Анда сиздин ушул кыздарга, өспүрүм кыздарга кеңешиңиз кандай болот? Ошо кеңешиңизди айтып өтпөйсүзбү? Эң негизгиси жылуу кийингиле. Особенно азыркы учурда, кышкы учурда бутуңуздарды жылуу кармаңыздар, себеби дегенде аял кишинин, кыздар, өспүрүмдөрдүн баардыгы оорун баардыгы буттан келет. Бутуңуздарды жылуу кармаңыздар, кыска кийим кийбеңиздер. Жана этегиңизде келип баштаганда сөзсүз түрдө ата-энеңиздерге айтып, кеңешип маалымат алыш керек, ооба, апасынан маалымат алыш керек. Эң негизги кыздын эң жакын эле ата-энеси эмеспи? Сизге болсо маек курууга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин көрүүчүлөргө болсо кийинки маектерден жолугушканча саламатта калыңыздар.